Бүгін Баткен облысының тұрғындары Ош облыстық прокуратураға наразычылық білдіріп шығышты. Алардың айтымында Кадамжай районының Майдан айыл өкмөтүнө караштуу Кичигалай айылында жайгашкан көмүркенди бул көмүркенге тиешеси жок эле жаран өзүнө каттатып, учурда эч кандай чара көрүлбөй жатат деп нааразы болушууда. Ал эми прокуратура кандай жооп берет, алдыда кененирээк айтып беребиз. Мамлекетте адилеттүүлүк болсун, зөөкүрлөргө жол жок деген плакаттарды көтөрүп, акыйкатты издеген бул жарандар өлкөдөгү мыйзамдын иштебегенине нааразы болуп, облустук прокуратуранын алдына чогулушту. Маалыматка караганда, Кадамжай районунун Кичигалай айылынын Максатбек Максетов аттуу тургуну жана аны менен кошо 3 жаран 2017 жылы Ууташ көмүркенин ачышкан. Бирок 2018 жылы аталган көмүркенди Нурматов Болот, Салтанат Маматова аттуу жаранга Насыров Алтынбектин кендеги акциясын мыйзамсыз каттатып алганын айтышууда. Көрсөтүлгөн бир канча фактыларга карабастан, мыйзамсыз иштин чечими чыкпай 3 жылга жакын убакыттан бери соттон сотко каттап адилеттүүлүк издеп келебиз дейт жабырлануучу. Оны соттон жокко чыгарганбыз. Эми бардык ушул маселелер боюнча мен чындыкка, акыйкатка бир 20-30 жолу арыз жазып кайрылдым жогорку жака. Ол эми 3-4 адам канчалык катык иштеш менен, канчалык түнү күнү менен жанталашып, элим жеримде иштеген менен бул жактагы майда күч органдарга жөнөтөт экен, булар дым-дым эле бекитип, эч кандай жыйынтык жок да карообуз келет атат. Келип эле карапайым маңалы жетет. Булардын иши эчтеке жылыш жок да, жыйынтык жок да. Азыркы президент Садыр Жапаровтан, Камчыбек Ташиевтен, Курманкул Зулушевтан сурайбыз, эми ушу акыйкат биздин Ууташ фирмасыны акыйкат чечим кылып, чындыкка чечип бергенин сурайбыз да. Наразы тараптын буга чейин кендеги техникаларын атып, мындан улам акция ээлерин $300,000 чыгымга учуратканы белгилүү болду. Ал гана эмес, $150,000 чыгымга учурадым деп жаны сыздап турган Максатбек Максидовду ур токмок алган учурлар да болгон дешүүдө. Турган нерсе, мени ушинтип арызданып, жазып, ойго буга кайрылып жүрсөк, мага жалган маалымат таратып атат деп 8 миллион өндүрүп берсин деп, биз Алимбаев Шабданга 10 миллион, мага 8 миллион өндүрүп берсин деп арабаны сотко бериптир. Бул дагы жалган болуп эч кандай далилденген жок. 8 миллионду жөндөн эле жөн өндүрүп берет экенбиз, биз берет экенбиз. Шундай деген жалган маалыматтар менен жашап келет атат бу киши. Учурда кенди биргелешип ачкан жарандын бирөөсү Шабданбек Алимбаев узакка созулган оорудан улам каза болуп калган. Эми соттук процесстерге ал жарандын агасы катышып, ишти бүткөрө албай убара. Анын оорусунан пайдаланып, жакын досу Насыров Алтынбек ишеним кат жаздырып, эми ошол катты негиз кылып, көмүркендин ээси катары өзүн көрсөтүүдө дейт агасы. Мындан сырткары маркумдун артында 4 баласы калганын айтып, бул маселе мыйзам чегинде жабырланган тараптын пайдасына чечилбесе, балдарынын тагдыры кандай болот деп тынчсызданууда. Мыйзам биздин өлкөдө бир карапайым адамдар үчүн эле жаралгандай да. Буга окшогондорго эч бир мыйзам таасир этпейт. Бул 3 жылдын ичинде жаңы төрөлгөн бала азыр өз алдынча тиричилик кылып жүгүрүп калды да 3 жылдан бери. 2019, 2020, 2021, 22 4-жылга кетип атат мынакей. Булардын кылмыш иштери ошол бойдон турат. Баары эле атып кетип атышат, далилденип атат, экспертизадан чыгып атат, уруп кетип атат, тоноп кетип атат, күбөлөр турат, видеолор турат. Ошентсе дагы эле эч кандай жылыш болбой атат да. Тергөөчүлөр бардыгы ошо милициялар экен, али карганын көзүн чокубайт деп туруп, булар эч чара көрүшпөйт да. Биз айлабыз калган жок, эмне кылышты? Ууташ көмүркени аталган ишкананы мыйзамсыз каттатып алган жарандар Ысман Тоо деп атын өзгөртүп алганында кошумчалашты. Эми жүргүзүлүп жаткан иштердин натыйжасында кендин учурда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Бул иштин мыйзамсыз экенин күбө катары мурда көмүркенде иштеген жаранда тастыктап жатат. Тиешеси жок. Ол боюнча эч кандай тиешеси жок. Мен ошол жерде иштеп, өзүм до конца жол жетип демегенсен өзүм иштегенмин. Оларды бирин да тааныган эмесмин, көргөн дагы эмесмин. Ошол баягы өзүнүн сүрөттөр, фактылар деле бар. Буларды жалгандан бизге домат коюп, ошо талашкан немесин билебиз. Бирок оларды көргөн эмесмин бүтүндө. 1 саатка уланган наразычылыкка бул ишти тергеп жаткан тергөөчү комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми коюлуп жаткан талапка облустук прокуратура мекемесинин кызматкери иш каралып жатканын айтты. Мындан сырткары жабырлануучу тараптарга бир канча кылмыш иши тагылганын да кошумчалады. Күндө тергөө жүргүзүлүп атат. Бул боюнча Ош областынын ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн көзөмөлдөгөн орун басарына тапшырылып, ошого айтылып эме болгон.
азыркы күнү ушул жыйынтыкталып тергөөчү тарабынан чечим кабыл алынса, ошол чечимдин мыйзамдуулугун биз тараптан карап, туура чечилсе туура деп жооп беребиз, мыйзам бузуучулуктар, кемчиликтер болсо кайра чечилген чечимдери бузулуп кайра тергөөгө жөнөтүлөт. Тергөө мөөнөтү негизи 1 ай, 1 айдын ичинде чыгарып чечим кабыл алып беришет. Эми окуянын жол жобосу менен кененирээк маалымдуу болуу үчүн биз өзүнө көмүркенди мыйзамсыз каттатып алган деген Салтанат Маматовага байланышып көрдүк. Бирок байланышканыбызда аталган жарандын адвокаты жооп берип, бардык документтер укук талаасында мыйзамдуу каралганын айтууда. Мен бул Маматова Салтанат боюнча мен адвокатымын, атым Шумкар Абжапаров. Ошо иш боюнча иштеп жатам. Анан бул сот процесстери жүрүп жатат. Алардын айткандары көпчүлүгү жалган нерселер. Маматова Салтанат бул фирмада учредитель, директор бар жогу мыйзамдуу болгон. Бул боюнча сот процесстери болуп, канча жыл тергөө иштери жүрдү. Бүт баары жалган. Буга чейин Бишкекте митинг өттү. Нур телевидениеси аркылуу Маматова Салтанатка мен выступление кылганбыз. Кимдиге туура эмес депчи. Эми адилеттүүлүктөн үмүт үзбөгөн чогулгандар чечим акыйкат чечилерин чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Ал эми чырмалышкан окуяга соттун чечими кандай чекит коет, алдыда көрө жатарбыз. Айганыш Туратбек кызы, Габила Иргашев, Ош ТВ жаңылыктары.